Биздин үй бүлөдө канча балабыз болсо ар бири ар башкача. Анан оптимист жана пессимист балдар бар. Башкача айтканда оптимист балдар бул бардык нерседен жакшыны көрө алышат, позитивдүү балдар. Бир эксперимент кылган экен, бир бөлмөгө толтура оюнчук, түркүн түстүү оюнчуктарды төгүп туруп, экинчи бөлмөгө аттын кыгын төгүп туруп, оптимист баланы аттын кыгы төгүлгөн бөлмөгө киргизип жиберишет, дагы пессимист баланы оюнчуктар турган бөлмөгө киргизип жиберишет. Ошондо пессимист бала кирип алып, баягы эле мен билген оюнчуктар, мунун эмнеси кызык, мен ойногум келген жок деген маанай менен чыгат. А оптимист бала киргенде, вау, бул жерде жакын арада ат бар окшойт. Каякта бар болду экен? Ал боз атпы же күрөң атпы? Мен ким келип атат? Деп ал жердеги кыктын сасыгына, кыктын жагымсыздыгына карабай, ал бала атты издеп жөнөгөн. Карасаңыздар, эки башка маанай. Анан ата-энелерге пессимист балдар менен чогуу жашаш, пессимист балдарды тарбиялаш өтө кыйын, мен түшүнөм. Оптимист балдар менен өтө оңой. Ошондуктан мен бүгүн пессимист балдардын маанайын өзгөртүш үчүн бир нече кеңеш бере кетейин. Бул нерсени аткарсаңыздар сөзсүз түрдө өзүнүн жыйынтыгын берет. Эң эле биринчи, пессимист балага майда иштерде ийгиликке жетүүгө жардам бериңиз. Алар дайыма жардамга муктаж да. Башкача айтканда, колдоп, коштоп, шыктандырып, кошо жазаша калып турсаңыздар, анан ошол ишти кылып атканда аябай кандай көп шыктандыруучу сөздөрдү айтасыз. Карачы, сонун болуп атат деп ар бир нерседен позитивди тапканга, баланын башындагы нейрондук байланыштарга, клеткаларга, эртең менен пайда болгон жаңы клеткаларга дайыма позитивди сепкенге аракет кыласыз. Андан сырткары балага пессимист балдар өзүн ката кетирип алса көп жеп коюшат, жемелеп коюшат да. Ошондуктан бардык адамдар ката кетирерин айтып турсаңыз болот. Бардык адам ката кетирет, бирок эң туурасы биз ошо катадан сабак ала алабыз. Сен бул катаны кетирдиң, эмкиде кетирбей койсоң болот. Давай аракет кылабыз чогуу, Ошондой эле өзгөчө балага, ошо пессимист балага адамдардан жана абалдардан кандай гана кырдаал болбосун, жакшы жакты көргөндү көнүктүрөбүз. Бул үчүн дагы дайыма ата-эне бул учурда дайыма өзү дагы позитивдүү көз карашта жүргөнгө аракет кылышы керек да. Мисалы, биз каалаган балмуздакты таппай калдык, а бирок андан да сонун таап алдык. Биз буга чейин бул балмуздакты жеп көрө болчубуз, кел жеп көрөбүз. Деп кыскасы ар бир кырдаалдан позитивдүү нерселерди тапканга аракет кылуу. Пессимист балдар менен көбүрөөк сүйлөшүңүз. Жана ал кыялын айтып атса, шак ошол кыялын кармап алып туруп, ошол кыялды андан ары өркүндөтүп жибериңиз. Вау, элестет, сен ушул кыялыңа жеткенде мен сени момундай көрүп атам. Анан сен ушундай кылып жүргөндө мен тим эле кубанмакмын да. Дегенде биз баланын ичиндеги мотивацияны оготуп, балага шык беребиз да. Дагы бир нерсе, кубаныч үчүн дайыма шылтоо таап туруңуз. Албетте бул кыйын, бирок пессимист баланын акырындык менен маанайын өзгөртүүгө болот. Чогуу майрамдарды уюштургула, көңүл ачууларга чогуу баргыла, сейил бактарга баргыла. Кыскасы, пессимист бала эмне кылсаң ошо берчи, ыйлап сыктап жата бер деген нерсе болбойт. Биз анын ата-энеси болгондон кийин пессимизм менен иштешкенге ар дайым болот. Эң негизгиси, бул нерсени унутпаңыз. Балаңыздын мээсинде, пессимист адамдардын мээсинде, мен элестетип коем, нейрондук байланыштар жалаң негативге толуп калган да. Алар ар бир кырдаалда негативди гана көрө алышат. Ар бир нерседен жаман нерсени укканга жөндөмдүү. Сиздин тапшырмаңыз, сиз элестетип алыңыз. Мен баламдын мээсинде нейрондук байланыштарында нейрохирург апа катары операция кылып атам. Образы түрдө. Мына бүгүн бул нейрондук байланышын алып салдым, анын ордуна муну койдум деп. Бул сизден чыдамдуулукту, туруктуулукту аябай талап кылат, бирок менимче баланы өзгөчө мээси икемдүү кезинде пессимист баладан оптимистти жаратканга эмнеге болбосун. Анан албетте үйдө эң эле биринчи үйдүн кабак кашы, үйдүн термометри деп коем, бул биз апа. Апанын маанайы түшсө, балдар дагы деп калышат, күйөөлөр дагы кабагы түшүп, бүгүн апабыздын настроениясы маанайы жок деп калышат. Ошондуктан эң биринчи кезекте ата-эне өзү позитивдүү маанайда жашаса, ар бир нерседен позитивди, ар бир нерседен кубанычты тапканды билсе, кандай гана пессимист болбосун, жана туздалган бадыраңдын арасына түшүп калган таза бадыраң туздалып калган сыяктуу пессимист балаңыз кандайча оптимист балага айланып калганын өзүңүз дагы байкабай каласыз.